Мечитке андай кылбаңыздар туугандар. Мечитке маанилүү, жакшы, таза, сонун акчабызды алып келип, салым кошолу мечитке. Мечитке жардам деген сөз туура эмес өзү. Муну сизге эч ким айтпайт. Кимге жагат? Кимдир бирөөнүн аты Айбек болсун. Айбектин үйүнө жардам жагабы Айбекке? Кимдир бирөөдүн либойубузга мага жакпайт мисалы. Сиздерге жагабы? Сиздин дарбазаңызда жазылган болсун. Сиздин атыңыз ким? Баястандын үйүнө жардам жагабы сизге? Жакпайт. А неге мечитке жардам деп жазып коебуз? Мечит муктажбы? Анан неге жазып койгон? Айласыздыктан да. Бизге жардам дебесе бербейбиз да биз. Өлүп атам дебесе суу бербейбиз. Ошого өзү мечитке салым кошуш керек болчу, салым. Мечиттин суусун мен төлөп коеюн, светин мен төлөп. Мечиттерге барсаңыз, же суусу жок, кээ бир мечиттер светке төлөнбөгөндөн кесип кеткен. Бул ошол мечиттин айланасында жашагандар үчүн уят болуш керек туугандар. Бизде Карабалтыда бир мечит бар. Менин атымды айтпаңыз деп бир жесир аял киши мечиттин светин төлөйт 10 жылдан бери. Рес менен сүйлөшүп алган светтин квитанциясы менин үйүмө келсин деп. Жүздөгөн адамдар намаз окуйт, абачылар келип кетет, балдар келип Куран окуйт. Сообу бир жесир аялга, атын эч кимге айтылган эмес. Мен кыла албаймынбы ошону? Мечит, хотя бы мечиттин светин жарым акчасын. Билесизби жарыктыктын канча сообу болот мага? Аллаху акбар. Сооп өзү көп акча менен кылынбайт. Ихлас менен, аз эле акча менен кылынат. Мечиттин свети 2000 сом болсо, 1000 сомун мен төлөйүн ай сайын. Эч ким билбесин, имам да билбесин керек болсо. Суусун мен төлөйүн, түтүк бузулуп калыптыр. Биз имам гана имам. Не бузулуп калыптыр? Имам сизге намаз окутуп берем деп милдет алган. Крайнигин жасатып берем, сууңузду берем деп милдет алган эмес го. Жок туугандар, андай кылбайлы. Мечиттин кызматын мечитке кызмат кылып, салым кошолу, жардам кылбайлы да. Эгер баарыбыз ошондой ниет кылсак, мечитке жардам деген сандыктын кереги жок эле. Ошол мен айтып аткан мечитте азыр андай жазуу жок, сандык да жок, мечитте кулпу да жок. Айлана чөйрөдөгүлөр кезек менен бир семья бир жумада барып мечитти жууп кетет, тазалап кетет. Биз да жасайлы ошондой кылалы. Ошондуктан туугандар, өзүбүзгө да сооп, биздин өткөндөрүбүзгө дагы сооп, садака жария, элге пайдасы тийген иштерди жасайлы. Бир айылыбызда же жашаган жерибизде бир жерде жол түз эмес, яма бар. Качан ким жасайт эмес. Ошол жака 2 араба шагыл кетет туугандар. Жарым мешок семент кетет. Мен жасап коеюн түнү барып ошону. Өткөн адам Алла разы болсун, Алла разы болсун, Алла разы болсун, батасын берип өтөт. Пешкому дагы, велосипед жени дагычы. Качанга чейин күтөбүз ким келип жасап берет депчи. Мечиттерибизди качан келип түрк жасап берет, араб жасап берет. Карызбы бизге түрк менен араб? Карызбы бизге? Же аталарыбыз барып сүйлөшүп койгон, мен биздин балдарыбыз ушу келечекте ушу ысырапкер болуп туруп акчасын баарын тойго иштетип берет. Мечитке десе акчасы жок, ошо силер куруп берип тургула деп сүйлөшүп келгенби же? Мен салайын мечитимди, мен дагы мусулманмын. Мага да сооп керек. Мен араб менен түрктүн ата энеси бейиште жүрсүн, биздин ата энебиз каякта жүрсүн анан? Ошон үчүн мечит куруш ниет баарыбызда болсун. Бирок курулган мечитке салым кошуу баарыбыздын колубуздан да келет туугандар. Курулуп жаткан мечитке бир мешок семент алып бере албайсызбы? Алып бере аласыз. 100 кирпич алып кошуп кое албайсызбы? Кошуп кое алам. Эмнеге ушуну жасабайбыз биз? Курулуп бүткөн мечиттин кичине тазалыгына бир шыпыр калып коелу туугандар. Айтыштын кереги жок. Биз азыр биринчиден кылбайбыз. Кылгандар болсо бүт элди да кыйнап бир дуа берип коелу. Фаланча мечитке пылисос алып келиптир. Айбек уулу Нурлан, Алла разы болсун, пылисосуна фалан. Мунун же сообу да калбады, же эчтекеси да калбады. Жасайлы. Алла үчүн. Эч ким көрбөсүн, эч ким билбесин. Оң колуң менен жасаган жакшылыкты сол колуң билбесин деп эмнеге айтылган? Оң кол менен сол колдо биле турган функция жок. Мунун мааниси бирөө билбесин деген. Айтпаңыз эч кимге.